Кезектеги сөз Акул Тагайев сизде. Рахмат, урматтуу төрага. Мына сиз конкурс деген сөздү көп кайталадыңыз да. Бул эмненин конкурсу? Камбарат 2-нин куруу боюнча конкурсу же бир нерсе закуп боюнча конкурсу? Эмне? Конкурс баягы тендер да, кутиле менен айтканда ошол жердеги оборудованиянын поставкасы, куруу, водкулу общий көрсөтүлгөн иш аракеттердин общий комплекс ишке ашыруу. Эмне чыкпай атабы, конкурско өтпөй атабы? Эмне болуп атат? Эмне мындай тоскоолдук болуп атат? Эми буга чейин айткандай биринчи конкурс өткөн, оценочный отчет ошо фонд тарабынан жиберилген. Анан жана буга чейин айтып кеткендей эле сумма сунуштады, ошол боюнча кат түрүндө маалымат сизге жиберүүгө даярбыз. Ушул мына Камбарат 2-нин куруу боюнча, ушул сөз ушул боюнча болуп атат да? Туура айтасыз. Бул башталды деп атпайсыздарбы? Башталды, уже курулуп атат деп атасыз. Процесс башталган, бүгүнкү күндө ошол бир гидроагрегат иштеп атат. Экинчи бул Камбарат 2-нин экинчи гидроагрегатын куруу боюнча келишим болчу. Тагыраак айтканда, кийинки 120 мегаваттык гидроагрегатты куруп ишке киргизүү боюнча. Эми рахмат, мындай биз мына дайым министр келет, бул жерде колдоп мына эметип атабыз. Бирок эми конкурстун жыйынтыгын жакшы өткөрүп, результаты жакшы болуш керек да. Ошону көбүнчө мына конкурстарда жанагыдай туура эмес материалдарды сатып алып, туура эмес оборудованиялар келип калып, ушундай болуп жүрөт. Ошондуктан мындай конкурстан көрү основной бир мындайгы международный поставщиктерди мына Россиядан болобу, Европадан болобу, ушундайды карабайсыздарбы? Бүгүнкү күндө конкурс дүйнөлүк банктын жана ошол фонддун сатып алуу саясатынын негизинде өтүп атат. Ал жерде билесиздер, талаптар кандай коюлат, ошол негизинде болот. Караңыздар.